Бейиш бекер эмес. Бейиштин баасы жети жер, жети асман. Бейишин канча турат? $, алып койсом болобу деп. Все хорошо. Долларың жетеби? Алтының жетеби бейишти алганга? Алла Куранда айтат: "Васари'у иля магфиратин мин раббикум ва джаннатин ардуха ас-самават вал ард уиддат лил муттакин." Силер жарышкыла. Сари'у, бири-бириңерден озуп жарышкыла. Иля магфиратин мин раббикум, Робуңардын, жаратуучуңардын кечиримдүүлүгүнө. Ва джаннатин, жана бейишке. Ардуха, а бейиштин туурасы жети асман, жети жер. Кээ бирлердин айтканы ардуханын мааниси баасы. Бейиштин баасы жети жер, жети асман. Сен аны бир гектар участок эмес ал. Жоксо бир Коктудагы баргы кандай эле бир миллион тонна алтының эмес ал. Мынакей жети жер, жети асман. Аны ким алат? Алла Таала айтып койду, эгерде акча алсаң ала албайсың аны. Уиддат лил муттакин, такваларга күнөөдөн сактанда бейишти ала бер дейт мынакей. Оңой эле кылып койду Алла Таала айтат. Анчалык менен кыйнап, баасы ушундай кымбат баалуу бейишти, жети жер, жети асман, ошону ширктен сактап, куфрдан сактап, Алла арам кылган нерсенин баарынан сактан. Ал арам кылган нерсе кайсы? Пайгамбарыбыз айткан: "Ал-халалу баййинун вал хараму баййинун. Ва ма байнахума муштабихат." Адал ачык айкын, арам ачык айкын. Бул арам ачык айкын пайгамбарыбыз өзүнүн сүннөтү менен бардык арамды айтып койгон. Мынал арам, мынал арам, мынал арам, мынал арам. Ошодон сактан бүттү. Бейиш сеники. Бейиш сеники. Allah subhanahu wa ta'ala aytadi: "Amman huwa qanitun ana al-layl sajida wa qa'iman yahdaru al-akhirah wa yarju rahmata rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab." Zumar suresi 9-ayet. Ay tünü boyu turgan Allah'dan korkup sajdada, qiyamda, ahiretten etiyatlanıp turgan, ahiretim ne olur eken dep. Öz Robusun rayımın ümitte turgan. Uşul bilgen, uşunu bilgen mi? Bilbegen nerse ekonun teң bili. Kul hal yastavil ladina ya'lamun ve ladina la ya'lamun. Bilgen menen bilbegen eko teң mi? Teң emes eken. Hiç kaçan teң emes. Bilgen menen bilbegen, Allah'ını tanıgan menen tanıbagan eko teң emes. Ahiretти bilgen menen bilbegen eko teң emes. Paygambary tanıgan menen tanıbagan eko teң emes. Kur'an'ды bilgen menen bilbegen eko teң emes. Adal aramды bilgen menen bilbegen eko teң emes tugan. Allah'ın akısın, pendelerdin akısın bilgen menen bilbegen teң emes. Kul hal yastavillezine ya'lamuna vellezine la ya'lamun. Allah aytdı. Ilim. Bilgen menen bilbegen eko teң boluşu mümkünbü? Jok. Mümkün emes. Jamandyk menen jakşylyk, karаңгы menen жарыктык тең болбогондой, билүүчү bilimdүү menen bilimsiz eko teң emes. Ошон үчүн мусулман баласы эң биринчи өзүнүн ислам диндин билимин алыш керек. Дүнүйө билимин алба деген тыйган жок, аны да алышыбыз керек. Бирок мынаны албай калсак чата. Иннам ятазаккару улул албаб, акыл ээлери гана насаат алат дейт Алла Таала. Ушун Алланын аяттарынан ким насаат алат? Ким акыл ээси? Мындайча айтканда акыл берилди, пайдаланган киши. Акыл берилип аны пайдаланбаган жок, ал насаат ала албайт. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Mana Zariyat suresinde qanday degen kereme. Takva adamlar beyiştegi baktарда болот. Ал жерде бейиштин ичинде subhanallah uyun булактар эми, кереметтүү булактар. Атырылган. Сен ишараң менен жүрө турган булактар аерде. Мындай кылып койсун да, азыр газ, канал чыгаран жок, колу менен опа дейт кетет көзүм. Бейиштин булактары, канал менен. Үйүңө мындайдан барсын дейсин, мындай алып барып койсун, болду. Суу кудум ушундайдан барат. Эч кандай жок.
Ичтимада. Сиздин ишараңыз менен жүрөт. Алла Тааланын берген эмес. Булар эмне кылган эле? Өз робулары берген нерсени алган эле мынакей. Алла бергенди ал. Алла бергенди бекем карман. Алар мындан мурда жакшы иштерди кылышкан эле. Түндөсү азыраак уктайт эле, турушат эле. Сааркы учурда саарлыкта. Таң аткандан алдыңкы убакытты саарлык дейт. Эмеде Рамазан айда саарлык жейбиз го. Ошону арабтарда да сахар дейт мунучу. Сахур. Ошол убакта истигфар кылышат дейт. Ана ушундай бейишке кире турган, дозоктон куткарыла турган адамдардын сыпаттарын айтканда, алладина якулуна роббана иннана аманна фагфир лана зунубана ва кина азабан-нар ас-сабирин вас-садиқин вал-қанитин вал-мунфиқин вал-мустагфирин бил-асхар. Кур'ани Каримде айтат. Шеккүмөнсүз ушундай деп айткан адамдарчы, биз иман келтирдик. Аманна. Иман келтирдик. Оробуз. Бизди дозоктун отунан, биздин күнөөлөрүбүздү кечиргин, дозоктун отунан куткаргын деген адамдар. Алар сабырдуу, чынчыл, Кудайдан корккондор, Алланын жолуна сарптагандар, саарлык учурда истигфар кылгандар. Истигфар деп Алладан кечирим сурагандар. Өздөрүнүн кемчилдик ката күнөөлөрүнө жакшы ибадат кыла албай калдык. Арамдан сактанганга аракет кылдым, күчүмдүн жетишинче. Бирок анча-мынча болбой да калды окшойт. Я Алла, кечир деген адамдар. Алла Таала ушуларды мактап атат. Мына ыймандуулар ушулар. Ушулардын күнөөлөрү кечириле турган, дозоктун отунан кутула тургандар ушулар. وفي أموال حق من السنة ورحمة وبالأسحار هم يستغفرون أطباء. Ушул жерде Ибн Аббас разияллаху анхумадан риваят бар да, буну шакиртинен сурап калат эле. Саарлык убакыт кирдиби деп ага чейин тахажжуд окуйт. Дуа, Куран, зикир. Саарлык учур кирдиби деген, саарлык учур кирди деп. Эми кандай десем, мына таңдын азан айтылганга чейин бир жарым саат ошо саарлык учурда. Ошол учур истигфардын учуру. Ким хотя бы эгерде 70 жолу астагфируллах ва атубу илейх деп айтса, Кудай кааласа, саарлык учурда истигфар кылгандардын тизмесине кошулуп калат экенсиң. Каяка кошулуп калат экенсиң? Кыямат күнү саарлык учурда истигфар айткандар деп. Ана ошолорго өзүнчө сыйлык, Алла мактаган аларды, ошолордун тизмесине кошулуп калат. Ошого кириш үчүн саарлык учурда хотя бы канча жол? 70 жол. Астагфируллах ва атубу илейх. Айтайлычы? Астагфируллах ва атубу илейх. Астагфируллах ва атубу илейх. Эч кандай кыйын эмес. Шашылбай айтыңыз, ойлонуп айтыңыз. Мааниси кандай? Балагатка толгондон бери ушу күнгө чейин канча мен күнөө кылсам, бардыгына кечирим сурап атам. Бардык кичине чоң, эски жаңы күнөөлөрдү эстеп туруп, Алладан кечирим сураңыз. Астагфируллах ва атубу илейх. Тоба кылдым, эми ал жаман иштерге мен кайтпайм. Билбей бирөөнүкүн алып коюптун буюмун. Все, мен кайтпайм, аны кылбайм уже. Билбей туура эмес кылып коюптун. Ар бир адам өзүнүкүн билет. Алла билет, өзү билет. Ушулардын бардыгында. Жана алардын мал мүлкүндө тилемчиге дагы, сурай албаган, тилей албагандарга дагы акысы бар дейт. Кайрат 20 мүнөт калганда айтып коймогон суроолор бар. Болуп калдыбы? Бир хадис окуп коеюн, анан кийин мына суроолорго өтөйлү анда. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم. Abu Hurayra radhiyallahu rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Orozolordun en abzeli Ramazan aydan keyin. Sebep Ramazan ayının orozosu al farz. Ramazan aydan başka da 11 ay var. Oşulardın en abzeli Şahrullah Muharram. Muharram ayının orozosu değil. Bizde tuğandar İslam sanağında ay esevi boyunca birinci aydı Muharram değil. Gün esevi boyunca yanvar o. Bilesizler mi? Barız biliyoruz da.
мынакей күн есебі бойынша бірінші ай қайсы? Январь. Екінші ай февраль. 12-ші ай декабрь. Хорошо? Ай есебі бойынша бірінші ай Мухаррам. 9-ші ай Рамазан. Ажылық айы Зилхиджа 12-ші ай. Ошоны айтат, Рамазан айдан кейін келе ороза қармай тұрған ең ıyық ай, қайсы ай деді? Мухаррам айы дейді. Еми, Абдалуссала бадал фарида, фарыз намаздан кейінки, фарыз намазға қоям, ал талашсыз ал, ең ұлы намаз ошол. Фарызда намаздан кейінки намаздардың ең абзели түнгі намаз екен. Мынаки айтып атат, салатул лейл, түнгі намаз. Демек туғандар, мынаки фарыз намаздан кейінки келе намаз, түнгі намаз. Алла Таалам барыбызга тауфиқ берсин. Барыбызга 5 вакыт намаздан сырткары дагы түнгі намазды окуп, оңолуу жолго түшүп, аракет кылганга Алла Таалам жардам берсин. Барыбызда кемчилик бар, барыбызда ката бар, барыбызда алсыздык бар, барыбызда бейхапарлык бар. Кейде уктап калабыз, кейде туруп калабыз, ар кандай. Бирок аракет кылайлы. Хотя бы бир жумада 1-2 жолу болбоду дегенде, жуманын бардыгын эле уктап өткөрүп Кудай бербоду. Энергичи уктап берсек кандай? Кичине болсо да алхамдулилlah туруп неме. Жайкы жатсак деле болот да. Куптандан кийинчи 2 рекет. Эң жакшысы алхамдулилlah эми туруп көнүп алсак, бул эң жакшы болот. Мен дагы бир медицина жактан бир пайдасын айтып коеюн. Мен Абдушкур Дамла дайым аты кишине эме коет. Нематулла экен аты. Ла иляха иллаллах. Бир кардиолог бар. Үчөөбүздү ошол ороз айындабы же Курбан айттабы экен же ороз айттабы куттуктоого чыга турган болуп калды, КТРК барып калдык. 4 жыл болуп калды. Анан кийин эми мына интервьюга чыгабыз деп айтып атканда, ошо киши менен отуруп сүйлөшүп калдык. Ошо кардиолог айтып атат да. Азыр дүйнөдөгү окумуштуулар, могу Японияныкы болуш керек. Ошо окумуштуулар изилдеп неме кылышыптыр да. Бу жүрөк кармап калган оору эмне деп коет эле? Инфаркт деп коет. Ошо инфаркт оорусучу, основной ошо 24 сааттын ичинде кайсы учурда кармайт көбүнчө? Түшкүбү, түнкүбү, сааркыбы, кечкиби десе, ушул түндүн эң акыркы бөлүгүндө кармайт экен да. Көбүнчө. Эми бардыгы деп аткан жерибиз жок, мүмкүн анча-мынча инфаркт түшкү обедте деле болуп калышы мүмкүн. 10-да деле болуп калышы мүмкүн. Асырда деле болуп калышы мүмкүн. Түшүндү да. Бирок көпчүлүк основной ушу инфаркт адам оорусуна чалдыккан учур изилдөөдө кайсы убакыт дейт? Түнкү акыркы бөлүктө. Себеп жүрөктүн соккону эң акырын болуп калат экен да ошол учурдачы. Чыдасыздар да. Ошол жерден кийин анан кийин ушул өзүнө кандай бир тиешелүү бар окшойт. Анан буларга ушундай бир рекомендация берип атат. Түндүн акыркы бөлүгүндө адам турса, хорошо? Кичине бошонуп, ажатканага барып, бет колун жууп, бир 10 мүнөттөй чиренип, тияк бияк кыймылдап, эми алардын ою боюнча. Ошондой кылып кайра жатып алса, Кудай кааласа инфаркт оорусуна чалдыкпайт дейт. Ошону ал айтып атат, эми кардиологический баягы эмесиненчи көз карашы менен айтып атат да. Пайгамбарыбыз 14 кылым мурунда айтып коюптур, тахажжудка турсаң, иштин бар ошол жерде. Тур дагы ошол жерде алго эми кичине физиология жасап, холодильник чай пайын ичип атат. Сиз бу жерде машалла жакшынакай жуунуп, тазаланып, мисвак менен, же болбосо паста щетка менен кылып, 2 рекет окусаңыз, ошо 10 мүнөт кетет. 10 мүнөт, 15 мүнөттүн ичинде кыймыл аракет жакшынакай болот экен дагы. Караңыз. Аллаху акбар. Ошол ушуну айтып атат. Жөн эле мына ден соолукка карай турган болсок, даже мынандай пайдаларды пайгамбарыбыздын бир сүннөттөрүндө кереметтүү, эсеби жок пайдалары бар турган. Аракет кылайлыбы? Аны үчүн бирибизге дуа кылайлы. Бирибизге эстетип турайлы, бирибизди чакырып турайлы. Устаз, менин досумдун апасынын жүрөгү ооруп, кыйналып жатыптыр. Субханаллах, мына карай. Досум мага устазга айтчы, дуа кылып койсун, аманат кыл деле, дуа кылып коюңузчу. Алла Таалам апаңызга шифа берсин. Бардык ооруларга шифа берсин, толук туруктуу шифа берсин. Сакайып кетишсин. Бардык Алла Тааланын колунда, оору дагы, шифа да Алланын колунда. Жараткан Алла Тааладан дуа кылабыз, сиздин апаңызга өзгөчө, жалпы ооруларга жалпыча
Алла таалам толық туруктуу шипа берсин, жакшы болуп кетсин. Алла үй бүлө бала чакасына курсанчылык менен кайтсын. Аялдарга сабак кайсыл күнү, каякта, саат канчада болот? Мен кечирим сурайм. Аялдарга сабак кылабыз дейм, дайыма эркектерге болуп эч эле убакыт болбой калат тияк бияк. Кудай кааласа жакын арада буюрса кеңешип бир убакытты бөлүп, буюрса иншалла бир күн ошо мурда Махмуд Кашкарийде подвалы бар эле, ошол жакта бир сабак кылганга аракет кылабыз аялдарга иншалла. Кыргызстандагы сотторго катуу эскертүү берип коюңузчу. Бирөөнүн акчасына, бирөөнүн бийлигине карап чыгарган акыйкатсыз чечиминин аркасында кандай жаза күтүп турганын, ахиретибизге зыяны тийгизе албаса дагы бул дүйнөдөгү адамдардын тагдырынын бузулушуна себепчи болуп жатышат. Анан мага дуа кылып коюңузчу. Жолум ачылып кетишине Аллахым сизге разы болсун, рахмат. Туугандар, эми соттор албетте биздин жарандарыбыз, туугандарыбыз, ага инилерибиз, куда сөөктөр, кошуна колон, кыргыз элбиз да. Баары эле чындап эле бул айтып атат. Баардык эле соттор мындай эмес. Алхамдулилlah, арасында адилеттүү, Кудайдан корккон, пара албаган, бирөөнүн басымды болгон, бирөөнүн заказын аткарбаган, Кудайдан корккон, ахирет үчүн чечкендер деле бар. Бирок эми баардык эле ошол азыркындай эмес экен. Кээ бирлери чындап эле пара алып, бирөөдөн эме кылып, сотторго бул өтө улуу сооп алса болот, адилеттүү чечимде. Адилетсиз чечимде мындан чоң күнөө жок. Ошон үчүн коркуш керек, адилетсиз чечип койбойн депчи. Бул мага жеке жакпайт. Же болбосо дагы бир билип турасын жала. Билип турасын кур тоомот. Бирок ушуну заказ келди, ушундай кылыш керек деген, же болбосо акча алып ушундай кылдырган, Кудайдан корксун. Бул иман ажырап кала турган жаман нерсе. Кабырга барган эмес, бул дүйнөдө эле кичине утурумдук акчасын алышы мүмкүн, бирөөдөн ар кандай таасирлен чечиши мүмкүн. Бирок карап тур, 5-6 жылдан кийин, 10 жылдан кийин кандай болот? Бул дүйнөдө эле Алла субхана ва таала кайтарат. Өлүм учуру өтө катуу болот. Кабырга киргенде эми ахиреттен айтпай эле коеюн. Адилеттүү чече турган болсо, алымдардын айтуусунда, бир адилеттүү чечим соттукучу 60 жыл риясыз сооп берилет дейт ибадат. 60 жыл риясыз ибадат кылыш тамаша эмес да, ошончо улуу сооп берилет экен. Бир чечим караңыз. Ошон үчүн урматтуу соттор, жараткан Алла таалам жары болсун. Иншалла сиздерден ушу Алла таалам утурумдук, мындайча айтканда, адамдын тагдырын колуңарга берди. Кандай чечет экен деп силерди сынап атат. Адилеттүү чечимди чыгарып туруп, соопторду, ийгиликтерди, алкыштарды алгыла. Адилетсиздиктен коркула. Дүйнө ахиретиңер күйүп кетет. Кудайым сактасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Устаз, Шыкмаматов өзү мусулманбы? Дават жабылат, гаш жабылат деп айтып жатат го. Туугандар, мындай да, дават жабылат деп эч ким айткан жок. Гаш боюнча тартиптер гана айтылынды. Анан кийин бул Алмамбет байке Шыкмаматов, Кудайга шүгүр, мусулман, жөнөкөй эле мусулман эмес, 5 убакыт намаз окуган мусулман бул. Кудайга шүгүр, мен лично мындай да, менен маселе сурап турат бул киши. Мына жер кандай болот, намаз, саждай сак сурап жүрөт го бул эле. Саждай сак деп билесиңерби? Мисалы, кээде туура эмес болуп калса, жаңылыш саждасын кылабыз го. Ошону сурап жүрөт, анча-мынча сурабаган адам. Жөндөн жөн эле эме кыла бербеш керек. Мына кисине бир такталбаган, кызыкууну кандуулукка алдырып такталбаган бир маалымат алып туруп эле мусулманбы, мусулман эмеспи, сен тигиндей мындай дегендерди этиятташ керек. Ойлонуп сүйлөш керек. Дават боюнча мынакей туугандар, ачык айтып коелу. Кудайга шүгүр, өткөндө деле азыр көптөр деле күтүп атат ушу сөздөрдүн баардыгын. Мен ошол жердеги мынакей президентибиз Садыр Нуркожоевич алдында чоң жыйын өтүп, ошол жерде ачык айкын биз суроону таштап бердик. Мынакей даватка чыгуу, карапайым элибиз. Ошо Алла Тааланы тааныйын, пайгамбарыбызды тааныйын,
дарат алып намаз оқығанды үйренейін, өзімді оңдайын деген адамдарға, мына ушуларга дааватка чыгуу кандай болот? 3 күнгө, 40 күнгө, 4 айга чыгышат. Бул элдин баары эле билет. Жабылбайт деди однозначно. Падышанын сөзү. Жакшы күмөндө болушубуз керек. Кээ бирлер дагы да сурай берет. Уже саясатчылар ар кандай айта берет. Чынбы, жалганбы, ишенсе болобу, болбойбу? Андай болбош керек. Алла Таала билет. Ар кимдин жүрөгүн биз бирибиз билбейбиз. Бирок алхамдулилля Аллага жакшы күмөн, инсандарга жакшы күмөн. Эгерде сен жаман күмөн менен жашасаң, мен ой айтам да, аялың менен деле жашай албайсың. Жаман күмөн сүрөсөң, даже сенин өзүңдөгү аялың менен жакшы жашай албайсың. Жакшы күмөн менен жашайт адам. Ошон үчүн Тимбой падыша белгилеп айтып атат. Дагы айтып кетейин, даават жабылбайт. Ошо дааваты кайсы? 3 күнгө, 40 күнгө, 4 айга оңолуу үчүн мен ошол жерде суроону койдум, тактоо иретинде коюп алайын. Мынакей насаатчылар деп айтылып атат. Булар осы атайы жогорку диплом болсун деп атат. Дини уюмдар мындай тигиндей айтып атат. Ошого кирейби, кирбейби, ушуну жакшы мен билип алайынчы. Себеп эл ушу күтүп атат, ушу жоопторду кандай болор экен деп. Тынчсызданып атат. Жок, ал боюнча алхамдулилля ошо талкуу айтып, Кудай кааласа иншалла бул дагы өтө чоң кубаныч. Бул да чоң алхамдулиллага шүгүр кылышыбыз керек. Кыргызстаныбызда Алла Таала ушо канча деген энелерибиз, аксакалдарыбыздын көз жашы менен, канча деген адамдар эч кимге жашыруун эмес. Канча баарыбыздан ушу 3 күнгө, 40 күнгө, 4 айга чыгып, бизге келип, кеттик мешитке деп, ошондой келдик го. Түп тамырыбыз ошондой эле го. Баарын дебесек дагы 90% анык эле, туурабы? Ошон үчүн Кудайга шүгүр. Анан кийин мына бирөөгө сөз айтканда этияттап сөйлөш керек. Мына Шейх Маматов айтып атасыздар. Кудайга шүгүр, ал алхамдулилля имандуу, намазган адам, канча неме кылдык. Албетте баягы жашыруун жок. Гашт боюнча, эл кыдырып, үй такылдатуу боюнча ар жагында өткөндө деле мен выступление кылдым эле, дагы деле кайталап өтөйүн. Бул окончательно точка коюла элек, президент мисалы кол коюп, жогорку кеңештен тияк бияк неме болду. Буга чейин азыр сунуштар болду. WhatsApp групп менен чакырып койсо болот да. Колдонсок болот. Проблема жок. Мына биз сабак болот дегенди биз азыр эмне кылдык? WhatsApp менен айтыңарбы? Мындай деле. Бирок албетте баягы зыярат деле менин жеке оюмда, иншалла ал бетме бет ал башкача таасир. Башкача таасир. Ушунун да бир кандайдыр бир процедураларын бир ойлоп, имамдын көз алдында гана ошолорду карап, мисалы элди жакынга чакыруу, башкабы такылдатпай деле. Ал имам бардыгын тааныйт, өзүнүн айылында бардыгын билет. Ким үйүндө бар, ким сапарга кеткен, ким ажылыкка, ким умрага кеткен, ким больницада жатат. Ал үйүнө барбайт мисалы карап. Имам бардыгын билет. Ошону көзөмөлүндө деле мындай эме кылсын. Кыскасы бул вопросту мындай жакшы бир жооп тапсак болот да. Бирок бир нерсени билели туугандар, бири-бирибизди капыр, бири-бирибизди паланчаң куруп калгыр, паланча түкүнчө мындай деген андай каргыштан узак бололу. Бул арам нерсе, андай болбойт. Мамлекетибиздин бүтүндүгү, тынчтыгы, ар бирибиздин көзүбүздүн кареги. Ошого иншалла дайыма дуа кылып турайлы азыр. Мамлекетибизге иншалла пайдалуу, динибизге зыян болбой турган чечимдер чыксын деп падыша чечет, падыша кол коет. Андан кийин мыйзам түрүндө ишке ашат. Ага чейин жакшы дуа кылып, жакшы сунуштарды айтып турайлы. Жакшы иншалла мындай пайдаларын жана башкаларын бардыгы Алладан иншалла. Өтө бирок баягы мен дагы айтайын, мындай бирибизди жаман сөз менен, жаман ат менен, жаман каргыш менен ошо таптакыр болгондой болбойт. Көздүн өкүмдөрү деген китеп бар дедиңиз эле. Анын кыргызчасы барбы? Болсо кайдан алам? Жок, мунун кыргызчасы жок го не? Дуа кылыңыз, кана иншалла биз ушуга бир которуп түшсөк жакшы болот эле. Азыр мына китепти окуп кетип атабыз азырчы. Ал-Матчар Рабих фи саваби ал-амали салих деп. Демятый деп. Рахималлах. Уш китепти бүткөндөн кийин может ошондой көздүн өкүмүнө чөбүз иншалла. Бардыгына иншалла Кудай кааласа. Аялдарга сабак айттыкпы? Бир досум бар, окуу жайда 3-курста окуйт. Эгерде учурда жактырган кызы болуп, ата-энесине жуучу жөнөтүп, кудалашып коюшса болобу? Окууну бүткөндөн кийин үйлөнөбүз деп. Же дароо эле үйлөнгөндөрү туурабы? Кудалашуунун себеби ал кыз башкага турмушка чыгып кетпесин деп. Кудалашып койсо болот. Эчтеке эмес. Шариятта бар. Ар мисалы үйлөнүү никесин кайда үйдөн алып кетүү кийин деле алып кетсеңиз болот, 6 айдан кийин, 1 жылдан кийин деле. Бирок азыр машалла мында кудалашып неме кылып койсо болот. Эгерде ушундай жагып неме кылып калган болсо, сүйлөшүп, эки жактан неме кылып. Бирок никеге чейин кудалашуу мындай да, бул кудалашуу нике деген сөз эмес. Нике болгонго чейин булар сүйлөшүп, жолугушуп, кармашып, анан чай ичип, мындай болбойт ал.
Анан көрөк чечет. Сен дагы чечтиң, ошо кыз дагы чечти. Саңа дагы жакты, кызга сен дагы жактың. Турмуш курабыз, кадимкидей. Шайтандын үйүн курбайбыз, имандын үйүн курабыз деп чечтиңерби? Все, анда нике кыйдырып, анан Кудай кааласа, кайсы жерге барсаңар да чогуу барасыңарбы, башка кыласыңарбы, нике менен гана. Бисмилла. Эмне үчүн именно жүрөк сыздап ооруйт? Мен оңойчулук менен бирөөнүн сөзүнө капа болуп, кандай гана нерсе болбосун жүрөккө жакын албаган адаммын. Эң жакын деген адамдан дейт. Мага айткан бир сөзүнөн улам жүрөгүм сыгылып, эстеген сайын кыйналып жатам. Өзүм 5 вакыт намаз окуйм. Азыр мага зикир айтуу гана жеңилдик тартуулап жатат. Алла разы болсун. Эми биз бирөөнүнчү жүрөгүн оорутпайлы. Бирөө сиздин жүрөгүңүзгө оорута турган болсочу, көңүл бурбай эле коюңуз. Аны эшке ыргыта бериңиз аны. Сиз зикир кылыңыз, Аллага койдум деп коюңуз, сөзүнө кыямат күнү жооп берет деп, ал сөздү кайра жүрөккө алып, мени кордоп койду, мени мынтип койду, тигинтип койду деп эзиле берсеңиз, анда чатаганда. Анда жөндөн жөн оору пайда кыласыз. Анан көрө буну сиз Аллага таштап коюңуз, Кудайым өзү учурда көрсөтөт. Кичине убакыт өткөндөн кийин өзү көрөт. Кечирим сурап келсе, нур үстүнө нур, жакшы. Кечирим сурап атса, кыямат күнү жооп берет. А сиз аны ушуну сөзүн жүрөккө алып неме кылбаңыз. Устаз тиркемесинен не дейт? Устаз тиркемесинен келген суроолор дейт. Асырдан шамга чейин уктаса болбойт деген чынбы? Өтө чарчап калган болсо эчтеке эмес. Күгүмдө уктабаш керек. Күгүмдө. Мына күн батып аткан учурдагы жакшы эмес. Себеп дегенде күн чыгып атканда, чак түштө күн батып атканда, пайгамбарыбыз намазга тыюу салганда, себеп ушул учурларда шайтандын таасирлери күчөгөн учурларда. Күгүмдө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, күгүмдө балдарыңарды кармагыла, сыртка чыгарбагыла. Эмне үчүн? Шайтандар жайылган учур деген да. Таркап, жайылып, жамандык кыла турганга бир ушундай мүмкүнчүлүк болуп калат экен да, мындай бүдөмүк учурларда көбүнчө. Көп кырсыктар да ушул учурларда болот, байкайсыздарбы? Кудайым сактасын. А так ничего мындай, эгерде бир адам чарчаган болсо, асырдан кичине уктап алайын, уктаса ал эч нерсе эмес. Жаңылык же кабар менен ушакты шариятка ылайык кантип айырмаласак болот? Мисалы, бирөө каза болуп калыптыр, же катуу ооруп калыптыр деген сыяктуу кабарлар ушак болуп саналбайбы? Же элге белгилүү бир маалыматты башкага айтсак кандай болот? Тактоо деген бар го бизде. Сизге мисалы бирөө ушундай кабар келди, шашылбай туруңуз, сразу эле ошо интернетке жайып бербей, ошо кабар чоо жайын караңыз. Ким сизге айтты, ал паланчы айтты, ага ким айтты, анык бекен? Анык болгондон кийин анан кийин чыгарыш керек. Ошондо да суук кабарларды өзгөчө жаман кабарларды, суук кабарларды тактабастан туруп чыгарбаш керек. Ката болуп калса, көп адамга зыян кылып коебуз. Жакшы, кубанычтуу кабарларды тактабастан туруп чыгарып кое берсе боло берет. Анда эч кандай зыян жок да. Мен бир жолу айтып калат элем, ушундай өзү окуя деле болгон экен. Бир КамАЗ бир баланы уруп кетиптир деген сөз таркаганда, паланчанын баласы деп айтып берип, жактан ата энеси уккан, апасы болуш керек. Энеси угуп, энесинин жүрөгү кармап калып, кийин тактап келсе, баланы уже кокустап Кудай сактаган экен, бирок баланы эмес, ал жакта бир итти эле сүзүп кеткен экен. Бала жакшы экен, бирок жактан эне жаракат алып калды да. Суук кабардан сразу уккандан кийин алып калды жүрөгүнө, мынандай болду. Ошон үчүн мындай эмелерден биринчи сөзсүз мындай жаман кабарларды такташ керек. Тактабастан туруп айтканга тыюу салган. Жакшы кабар болду. Пананча уул төрөптүр деди эле, уул төрөптүр деп айтып бердиңиз, сүйүнүп, о деп кой соёбу, караса уул төрөй эле экен. Эчтеке эмес, койду жеп кое бересиң. Эч кимге зыян деле болот. Туура? Кыскасы айтам да мындай. Куран китептин акысын берүү кандай деген кандай? Куран китептин акысын берүү деген кандай? Куран китептин акысын берүү деген туган Куранды окуу. Куранды окуңуз, акысын берүү. Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхтин айтканы, ар бир мусулман эркек аял, чоң кичине айырмасы жок, бир жылда 2 жолу Куранды окуп бүтүрүш керек. Алхамдулилlah. Яхдикум ва юслих балакум.
Qancha жолу dedi? 2 жол. Başdan ayağına чейин. Şu Kur'an'ın akısı. 2 жол. Az degende 2 жол. 6 ayda 1 жол bitiresiz, 6 ayda 1 жол bitiresiz. Oңой да. Atak maşallah Kur'an özü daim neme oturtulan bolsak, 1 ayda 1 жол okuyup bitip duruş gerek. Jönököy musulman adam. Karılar maşallah 1 jumada. Jönököy musulman adam Kur'an'dı gün sayın 1 para okuyup. 1 paraga meyli yarım saat ketedi. 1 saat ketsin. Oşoga жетишибиz керек. Her birimiz Kur'an'da gün sayın 1 para okuğana жетишибиz керек. Oşoga bizdin hareketimiz, bizdin planımız uşunday geç gerek. Kança Kur'an'ın bolsa her birin yıl sayın hatım kılıp duruş gerekpi. Je ömrün ötkönçö bir Kur'an kitepti bir hatım kılsak akısın bergen bolobuz bu. Jok, bunu men aytты bak. 2 жолу kılış gerek. Ayda 4 mazhabты biriktirip ökümdörde kaysı birin dalili күчтүү bolsa oşonu alıp bir mazhab kılsa kanday bolor. Oşo bizge oşo karap turula. 4 mazhabты bir mazhab kıla albaysız. Sebep degende ökümдөр imamlardan dalilleri jana özünün negizleri bölök. Abu Hanifa'nınki bölök, İmam Şafii'ninki bölök, İmam Malik'teki bölök. Her uçu sebep Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan alıp gelgen dini dağı şu bardık ümmetkö her uçurda geografiyalık turak jaylarga da jaraşa bardık sünnöttö tilde turgan, biri da kalıp ketpey turgan. Şunday kılıp alhamdülillah aytılganların kийинки imamlarыбыз şunda bölüp biröөнү da kалтырбай uçurunda amal kılışkanda. Şonuň üçin bardygy biriktirip koyup turup, bir neme kılıp koyup turgan anday bolboýt. Mana oşol yerden alhamdülillah azır kança 12 yılından beri. Jana her biri şu hakikat toganda. 4 mazhabtın hakikat. Biri-birine yakın emas. Misali mundayda azır çıgarap turmuzda. Biz mazhabka kaçan bölünübüz. Keybirler aytat, "Bul mazhabты garmanıp alıp ele Abu Hanifa'nı garmanıp Peygamberimiz taştap koydu" dep. Çok. Toora emes düşünüp. Abu Hanifa Peygamberimizni garmangan. Muna da jakşı ugup alыңыз. Misali bir hadiste gelet, kan çıksa darat sınat. Bir hadiste gelet, kan çıkkan darat sınbagan emes. Çünkü ekoten hadis. Ekoten ne ekeni? Hadis. Buga siz kança жооп бересиz? Muna hadisi taşlasaňyz, bu hadiske amal kılасыз, bu hadis taşlasaňyz, buga amal kılасыз. Anan oşogo emi ilimdi Kur'an hadisти bardygyn jat bilgen imamlardan suraýbız. Sizdin oýuňyz kanday Abu Hanifa dese, kan çıksa darat sınat. Dalili mınday. İmam Şafii kan çıksa darat sınbat. Sizdin daliliňiz kanday? Mınday. Çünkü muna oşun üçin tugandar, muna ol mesele, misali kat'y dep koýot, namaz okuýluby je okuýluby degenge mazhabka bölünbeyt. Namaz 5 wagt namaz okuýuzby je 3 wagt namaz okuýuzby? Mazhabka bölünbeyt to. Bu jerde barыбыз Muhammadiylebиz. Namaz oku, 5 wagt namaz oku. Albatta goldu mınday koýuyoruz, uşul жерден анан кичине mazhablarga bölünýär. Men içibizden aytabızby, sırtybızdan aytabızby, misali her kimin özünün dalilleri menен akıl. Şoň inşallah Hudaga şükür bizni Orta Aziya Hanafi mazhabka orundalıp, siňip, oşolunu Kur'an hadisten Abu Hanifa düşüngönдөй garmanyp ketkenge düzülgönler. Kuyön köp zulumduk kılat. Nikebimiz 19 yıl boldu. Bir kız, 2 ulubuz var. Jaman sözler meni sögünöt. Meni sökse meyli. Ölgön atamdı, apamdı koşup baldarımdın közünçe sögöt. Kol da kötöröt, barыбызды каргай берет. 5 mal namazımdı kалтырбай okuyum. Kuyum okubayt, umraga barıp kelgen. İçpeyt, çekpeyt, sabırыбыз büttü. Baldarım da çıdabay jatat. Oorukçan bolup kaldım. Жүрөгüm ооруp, давлением көтөрүлүп кетип жатат. Балам 14 жашта. Ал мага болушса, атасы каргап атат. Коркуп жатат. Балдарым ажырашып кетиңизчи деп ыйлашат. Балам сизде атам жок деп атасына айтат. Мага кеңеш бериңизчи. Аллаху акбар. Тугандар, мынаке шайтан минип алганда ушундай болот да. Азыр мынаке оңолуу деп айттык сабактарда. Bunun oňoýly jolu uşul. Bul akırın inşallah bismillah dep davatga çıkıp gelsin. Özünün kirini özün juup, özünün tamagyn özü bışırıp,
Даватта алхамдулилля өте чоң тарбия бар, касиеттүү амалдар бар. Чыгып келсе, үйдүн бала чаканын кадырын билет. Ошол жерде 10 киши ар жактан күн сайын машалла китеп окушат, күн сайын зикир кылышат, күн сайын тахажжудка турат, күн сайын дуаларды кылат, күн сайын тамак бышырышат, күн сайын идиш аяк жууйт, туалетти жууйт, кийими кирдесе өзү жууйт. Кудай кааласа жакшы үмүттө силер да ошол учурларда үйдө жакшы дуа кылып туруңар, бирок балаңар айтпасын да мен сиздей атам жок деген, андай дебеш керек. Туура эмес. Ошон үчүн 40 күн даватка чыгып келип, калган үйлөрдө силер да дуа кылып тургула атага. Алар дагы кожоюнуңар барып келсин. Эми 19 жыл жашапсыңар. Жөндөн эле ажырашып кеткенде жыргап бере кетпейсиңер. Оңдогонго аракет кылыш керек. Эгерде мүмкүнчүлүк болуп Бишкекте жашасаңар, сабакка жибергиле. Биз менен жолуксун, мери сүйлөшөйлү. Эмне проблема? Колубуздан келген жардамыбызды берейли.